Жеке жашоомду ордуна келтирип алып, Олимпиадага даярдана баштайм. Балбан Айсулуу Тыныбекова берген маегинде кийинки Олимпиадага даярдана тургандыгын билдирди. Париж Олимпиадасынын алдында аябай чарчаптырмын. Өзүмө Айсулуу чыда, кичине калды дедим. Денем булчуңдарым жана жан дүйнөм ооруду. Бул жашоо өзү сыноо экен да. Оюнга аз калганда жаракатта алып калдым. Ага чыдай албасак сыноо берилбейт болчу, дейт ал. Ал Олимпиададан кийин эс аларын ойлогонун, бирок ноябрь айы келгиче эс ала албагандыгын белгиледи. Чет өлкөгө чыгып эс алып келем го деп ойлогом. Чынын айтсам, 1,5 жыл килемге киргим келбей, анын үстүндө жүргөн адамдарды да көргүм келген эмес. Болбой эле вице-президент кылып шайлап коюшту. Балким бул жашоого келгенимдин бирден бир себеби да ушулдур. Тажрыйба менен бөлүшүп жаштарга тарбия берүү окшойт. Эс алуу, жеке жашоо деген да бар. Бардык нерсени өз учурунда кылыш керек экен. Мен пландоого көнүп калгам, бирок кээ бир нерселер мен пландаган боюнча болбой жатат. Спорттон кийин жашоо бар, анда жашаганды билиш керек. Учурда изденүүдөмүн. Жеке жашоомду дагы ордуна келтирип, бардык нерсени оюмдагыдай кылып алып, 1,5 жылдан кийин 2028 жылы боло турган Олимпиадага даярдана баштайм, дейт Айсулуу Тыныбекова.